Assalamu alaikum. Hurmatly bizdin YouTube görücüler. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Учурда мен сиздерге буга чейин мына 20 күн мурун 20 күндөн өтүп калды. Ак үндүктөр боюнча чагылдырып өткөнбүз. Рашид Таксырдын эчкиден көбүрөөк салмак берген үндүктөрүнө. Мага кечээ күнү ошол үндүктөрдүн бирөөсүн белек кылды. Мекисин, меки мына. Бул жерде турат. Keçe men barıp ушуну алып келдим, белек кылды, бир союп же деди. Рахматымды айтып алып келдим. Билесиздер, чоң короздору мен барсам, таза эти уже алып атат деди, союп берип атам каалагандарга деди, шаарга доставка кылып. Короздору таза сойгондон кийин таза эти 15тен 20га чейин болуп атат деди. Айрыкча 17, 18, 16 килограмм арасы болуп атат деди. Мага кичирээк мекисин берди. Булчу, мекисин сатпай атам деди. Сатат экен өтө эле зарыл болгондорго. Атак алып калыптыр. Мындан ары өзүм инкубатор аппараттан жөжөлөрүн чыгартып, өзүм производство кылып өндүрөмүн. Буйруса жазга жөжөлөрүн, жумурткаларын сатамын деди. Ошол үндүктөрдү көрүү үчүн видеонун астында описанияда ссылканы калтырганбыз. Же болбосо видеонун эң аягында ссылка болуп сүрөтү чыгат. Ошо сүрөттү бассаңыздар, кирип көрө бересиздер. Ошол үндүктөр боюнча толук маалымат. Мен ошол үндүктү сиздерге көрсөтөйүн. Кичирээк мекиси, азыр соёмун. Сойгондон кийин ичек чабагын алып, таза салмагында көрсөтөм буйруса. Көрүңүздөр. Бул кичирээк. Короздору мындан 7-8 кг гарантия оор. Балким 2 эсе келген чоң короздор дагы бар. Ушугачы. Анда эмесе биз көрсөтөлү. Бул keçe gelgen. Keçeden beri aç turat mı? Keçe geçinde gelgen. O tarazı. Hazır живой вес көрүңүздөр. Мына тугандар койдук. Hazır живой вес 10 кг 700 грамм. 10,5 кг. 2 килограммга жакыны ичек чабакка кетет. Мына көрсөтөм мен сиздерге. Кейін союп бүтүп ичек чабагын алгандан кийин мына ушул үндүк азыр живой вес 10 килограммдан ашык чыкты. Жакшы, өтө жакшы. Бул кичинекей туугандар, кичинекей. Чоң үндүктөр 11, 12, 13кө чейин берет экен мекилери. Көрдүңүздөр да. Короздору живой 20 килограмм болуп тургандары дагы бар үйдө. Эми муну кантип соет десеңиздер, мен барганда балдар айтты. Мешоктун бурчун монтип кыркып башын чыгарып, канатын бутун ичине киргизип, жип менен түйүп байлап туруп союңуз деди. Антпесе биз жөнөкөй үндүк сойгондой мынтип жаткызып, канатын бут менен басып сойсоңуз, бир булкунганда бутуңуздан чыгып кетет, күчүңүз жетпей калат дейт. Чындыгында күчтүү. Буттары да чоң үндүктөр экен. Мына туугандар, үндүктү сойдук, бырттадык, ичек чабагасын алдык. Бул таразы. Таразыга койгондарды тартып көрсөтөмүн. Мен алгач коёюн. Мына туугандар. 8 килограмм 600 300 500 600 ушинтип көрсөтүп атат да. 8,5 килограмм мына ошол. 10 грамм 700 грамм 10 килограмм 700 грамм чыккан болчу. 2 килограмм ичеги чабакка бери кетет деген болчу. Рашид байке. Дал ошондой болду, көрдүңүздөр. Салмактуу экен. Ичегисин да алганбыз бүт.